Кичи Кемин айыл аймагына караштуу Кара Булак айылындагы үмүт эс алуучу жайында бактылуу жүздөр деп аталган майрам уюштурулуп, балдарга майрамдык маанай тартууланды. Мурун ошо бак каралбай эле эме болчу, жалаң бактарчы. Азыр жакшы болуп калды балдаргачы, кичинекей келип, светтер дагы оңдоп, күйүп кечкисинчи. Кечки 10-11ге чейин кичинекей балдарга особенно жакшы болду да. Келип, ойношуп, каалаганча. Ошо мякта качеля, каруселдер менен ойношупчу. Ошо, сүйүнүп атабыз. Мен да кыздарымды алып келип, бияка кечки мал. Буларды ойнотуп кетебиз. Я вообще в Киргизии в гостях, я с России, но я в восторге, мне очень понравилось. Прям молодцы, что для детей такой парк построили. Для взрослых он тоже не помешает. Красивый, в цветах весь, очень красиво. Балдардын бүгүн эме майрам экен, балдардын балалык күнү, бактылуу балалык деген жакшы да. Балдар күлүп жайнап турса, гүлдүн жытын жыттап турган кандай сонун. Шайкүл Асылбекова апа 72 жашта. Анын күнү эртелиги чаталган паркты иретке келтирип, тегерек четтеги чөбүн оруп, гүлдөрдү суугарып, кароо менен өтөт. Мындагы ар бир гүлгө өзгөчө аяр мамиле жасап, кичинекей көчөт кезинен отургузуп гүлдөткөн инсан. Айылдын келиндери тыйын чогултуп берип, 2 түр роза анан да бир гүл алып беришти. Казышып, жардам берип, ушулар баары отургузду. Болду анан калган башка гүлдөрдү өзүм үйүмдөн көчөттөрдүн баарын алып келип, өзүм отургузуп, анан өстүрүп атам да ушул гүлдөрдү башынан баштап өзүм өстүрдүм. Балдар да ойношот, кечкурун келиндер келишет бала бакырасы менен, үй бүлөлөрү менен келип эс алат. Бул кадимкидей сонун болуп калды да, бар айылы бар. Тим эле ыраазы болуп. Сиздин милдетиңиз эмне бул жерде? Менин милдетим эмне? Гүлдөрдү убагы менен сугарам, чөптөрүн жулам. Улам карап турам, анан бу жакта көчөттөр да бар да, көчөттөр деген. Алардын баарын сугарам бүт. Ушу мен карайм ушулардын баарын. Бул күнү айыл тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп, кичинекей балдарга майрамдык маанай тартуулап, аны менен бирге үмүт эс алуучу жайды гүлдөтүп көркүн ачкан Шайкүл апага ыраазычылык билдирүү максатында чогулуп, атайын арналган белектер тапшырылды. Аймагыбызда негизи ар бир айылда баш аягы ошо 5 паркыбыз бар. Ушул сыяктуу мына ушул Кара Булак айылына салынган чакан парк, бунун өзүнүн баасы ушу 6 миллион 900 миң сомдун тегерегине салынган. Бул Кемин райондук мамлекеттик администрациясында жайгашкан Кемин райондук өнүктүрүү фондусу бар. Ошо тарабынан каржыланып, былтыр ишке берилип, мына бүгүнкү күндө мына көрүп отурсуңар, колдонууга берилип, эң жакшы үлгүлүү парктардын бири болуп турат. Жалпысынан Кемин районда бүгүнкү күндө 12 парк бар. Мамлекет башчысынын тапшырмасы боюнча аларды модернизациялоого, көрктөндүрүүгө, ошондой эле балдар үчүн футбол аянтчаларын курууга өзгөчө көңүл бурулууда. Бул демилгелер жашоочулардын, айрыкча жаш муундардын активдүү эс алуу, спорт жана үй бүлөлүк эс алуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга багытталган. Өлкөнүн жетекчилиги тарабынан азыркы убакта ошол балдарга, адамдарга эс алуу жайларды мындай жандандыруу, аларга ар түрдүү шарттар түзүп берүү боюнча тапшырмалар берилген. Биз аткаруу максатында Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кутбеден Шакировдун жетекчилиги астында баардык аткаруу органдары, булар жергиликтүү бийлик органдары, мэрлер, айыл өкмөттөр ушул тапшырмаларды аткарууга азыр мындай былтыркы жылдан баштап абдан активдүү түрдө ал иш алып барып жатабыз. Райондо мындай парктан 12ден ашык парк бар. Андан тышкары кичи футбол аянтчалары салынып атат, быйылкы жылы воркаут аянтчалары салынып атат. Мунун баары биздин келечек балдар үчүн. Белгилей кетсек, Үмүт паркы 1 жыл мурда өткөн жылдын октябрь айында ачылган. Аны түзүүгө 6 миллион 900 миң сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ал айылдын чыныгы жасалгасы, эс алуу, жолугушуу жана маданий иш-чаралар үчүн жай болуп калды. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, Кемин району.